Осмонов Айбек Чапаровичке берилет. Саламатсыздарбы? Бул мыйзамды бир рет карап өттүк. Башынан аягына чейин. Бул биздин келечекте келе турган депутаттардын, келечекте депутат болуп келем деген чыган жигиттердин, Алтынбек Турдубаевич айткандай, элдик лидерлерге эң керектүү, эң адилеттүү мыйзам экен. Мен ошондой эсептейм и колдойм. Жогоруда айтып өткөндөй, ушул күнгө чейин мына биздин да келгенибизге 2 күн болду. Алтынбек Турдубаевич өзү жакшы билет, биздин канча голос алганыбызды, испсокто кандай болуп келбей калганыбызды. Ушул бизге окшогон жакшы голос алып, мындайча айтканда партияда 2-нчи орунду алганбыз. 5 жыл 6 ай дегенде келдик. Буйруса, мына мыйзам өтүп калса, адилеттүүлүктүн эң чокусу болот. Ошондуктан мен бардыгыңыздардан суранам, бул мыйзамды колдойлу. Себеби адилеттүүлүк бар. Эли колдогон, жери колдогон, чыган адамдар келсин. Элге кызмат кылам дегендер келсин. Ошондуктан буга чейинкилерин көрдүк бардыгын, шайлоорду. Мына Золотой деп атат, башка деп атат. Туура ушундай болуп келген. Ошондой болуп келип, бул парламент кандай канаттарга конбоду? Ону бардыгыңыздар билесиздер. Бир лидер келет, партиянын лидери. Өзүнүн каалаганын алып келет. Акчасы барын алып келет, голос алганын алып келбей. Ошондуктан бул адилеттүүлүк экен. Мен 200% колдойм. И сиздерге да сунуштайбыз. Колдон келсе колдойлу. Рахмат. Рахмат. Ак көрсөтүлгөн мыйзам долбоорунда бир добуш партияга берилет, анын ичинде талапкерге бир номер коюлат, тандалган талапкерге деп. Бизде абдан заманбап технология колдонулат. Ал жерде ошол сиз жогорку кеңеш тарабынан бекитилген тартипке ылайык программалар иштелип чыгат. Циктин мүмкүнчүлүгү бар. Жанагы жабдуулуктар, алар оборудование жана программа иштелип чыкса болот. Албетте мүмкүнчүлүктөр бар.